Кыргыз-тажик чегарасындагы кагылышууда каза болгон прапорщик Бекзат Юлдашевдин сөөгү бүгүн 1 май саат 10-до Исфана шаарында жерге берилди. Маркумдун жерге берүү зыйнатына Лейлек районунун акими, Исфана шаарынын мэри жана маркумдун куралдаштары, жакындары катышты. Район жетекчиси элдин тынчтыгы, мекендин коопсуздугу үчүн курман болгон эр-азаматтар дайыма элдин жүрөгүндө жашаарын айтты. Чегара такталбайынча, элибизде стабилдүүлүк жаралмайынча, эр жигит эл четинде, жол бетинде боло берет. Себеби элдин жүгүн ушул жигиттердин мойнуна жүктөлгөн. Бул учур ар бир ата мекен үчүн ант берген уул кыздарыбыздын мойнунда. Бекзат деген өз аты өзүндө болгон жигит болгон. Мына бирге кызмат кылган балдарынын берип аткан мага маалыматы. Бекзат менен канча жерлерде, канча кыйын учурларда бирге жамма-жан желкесиге бирге жөлөк болуп турган балдар айтып атат. Урматтуу жамаат, бул кыйын учурда кайта биригишибиз керек. Мына мен көрүп турам, азыр райондун бардыгы көңүл айтып атат. Юлдашевтерге көңүл айтып атат. Божанеке баш болгон мына ушул үй бүлөгө көңүл айтып атат. Албетте жаш кетип атат. Жаш 30 жаш деген али 10 күнүнөн бир күнү ачылган жок. Бул бала али мекенибизге, элибизге, жерибизге кызмат кыла турган, биз сыйлыктана турган, биз мактана турган балдардан эле. Маркум Бекзат Юлдашев Лейлек районуна караштуу Исфана шаарында 1990 жылы 11 майда туулган. Ал үй бүлөлүү 3 баланын атасы. Прапорщик Юлдашевдин аскер кызматында иштеп жүргөнүнө 8 жыл болгон. Бекзат Бек 30 жашында ушу ата мекенге кызмат кылган, милдетин аткарып аткан мезгилде каза болуп аткандыгы биздин бардыгыбызга чоң жоготуп алып келип, бүгүн бардыгыбыз ыйлап турган мезгил. Эскерте кетсек, Кыргыз-тажик чегарасындагы кагылышууда 33 кыргыз жараны каза болду. Алардын ичинде 12 жашар кыз дагы бар. Каза болгондордун 3-өө аскер кызматкери. Миңгүл Көчөрова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.